Гречка пайдалуу экен деп көбүңүздөр уккан болушуңар керек. Жөнөкөй элге дагы жеткиликтүү. Чындыгында гречканын курамында көп эле эмес, абдан көп пайдалуу заттар бар. Гречканы байма-бай жеп көнүп алсаңар, бул эң сонун болот. Гречка Грециядан чыккан деп айтылат, аты да ошого жараша, бирок түпкү тамыры Гималайдын тоолоруна барып такалат экен достор. Ошол жактан биринчи тараган. Гречканы пайдалуу эле дейбиз, чындыгында эмнеси менен пайдалуу, каяка пайдалуу, тез-тезден жеп турса денебизде, организмибизде кандай өзгөрүүлөр болот, кайсы органдарга пайдалуу, ошолор жөнүндө бүгүнкү 10 минуталык видеобузда айтып беребиз. Ошондуктан видеону башынан аягына чейин көрүңүздөр, көп пайдалуу маалыматтарды жана мурун гречка жөнүндө укпаган анын касиеттерин билип аласыздар. Жана албетте организмге тигил же бул органга кандай таасир берет билип аласыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук YouTube каналы. Биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн YouTube каналыбызга катталып, коңгуроону басып коюңуз. Жума сайын Ден Соолук менен байланыштуу видеолорубуз чыгып турат. Жана да биздин урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден бир өтүнүч, комментарийге өз ойлоруңузду жана сунушуңузду жазып коюңузду өтүнөбүз. Байкасаңыз, биздин Ден Соолук YouTube каналында дары-дармектер жөнүндө сөз кылбайбыз, бардыгы табигый нерселерди сунуштайбыз, эч кандай химия жок. Дары-дармектер жөнүндө канал ачалы деген оюбуз бар. Кайсы дары каяка пайда жана кайсы жака зыян, алар эмнеден жасалат, результат береби же бербейби, ошол дарылар жөнүндө видео чыгаралы деген оюбуз бар. Бул канал жалаң табигый, ал эми жаңы ачыла турган канал жалаң дары-дармектер жөнүндө деген. Анткени аптекага бардыгыбыз эле барсак керек, кээде ушундай учурлар болуп калат. Тигил же бул жагы ооруп жатса, кайсы кандай дары жардам берерин билбей калабыз. Эгер ошондой канал ачылса, элге пайдасы деле тиймек десеңиз, комментарийге билдирип коюңуз. Дары-дармектер жөнүндө кереги жок. Кайсы дары кайда пайдалуу билебиз десеңер, аны дагы жазып койгула. Андай каналдын кереги жок десеңер. Өтүнүч ушул эле достор, анткени биз элдин ою менен болобуз. Эл бул жөнүндө чыгар десе, бул жөнүндө чыгарабыз. Эл тигини чыгар десе, тигини чыгарып беребиз. Комментарийге дагы абдан көп суроолорду жазасыңар, аларга дагы жооп берген видеолорду чыгарып беребиз буюрса. Анда эмесе бүгүнкү гречка темасын улантабыз. Изилдөөлөргө таянсак, гречкада адам организмине керектүү 50 пайдалуу зат табылыптыр достор. 20 эмес, 30 эмес, дээрлик 50. Бул азыкта белок да көп өлчөмдө. Белок деген эмне десеңиз, ал жөнүндө өзүнчө чоң видео чыгарганбыз. Ал видео биздин YouTube каналда бар. Эң жөнөкөй тил менен айтсак, белоктон адамдын булчуңдары куралган. Муну спортсмендер эле жейт десеңиз жаңылышасыз. Анткени ар бир адамда булчуң бар. Арык адамда дагы, семиз адамда дагы. Белоктун көп болгондугуна байланыштуу бул азыкты этке дагы теңип келет. Белогу эң көп өсүмдүк азыгы бул горох, андан кийинки катарларда ошол гречка турат. Гречкада аминокислоталар башка өсүмдүк азыктарына салыштырмалуу курамында көп. Мисалы лизин жана триптофан дегендер. Бул аминокислоталар биздин организмдеги белокторду синтездеп турат. Гречкада темир дагы көп. 100 грамм гречкада адамга суткасына керектүү темирдин 37% бар. 100 грамм деген бул өтө эле кичине. Ал эми темир өз учурунда кан тамыр системабызга абдан пайдалуу жана гемоглобинди нормалдаштырып турат. Гречкадагы кийинки пайдалуу элемент бул калий. Гречканын бир порциясы калийдин күнүмдүк адамга керектөөсүнүн 15% бар. Калий эмнеге пайда десеңиз, ал кан тамырларыбызды бекемдейт. Внутреннее кровоизлияние деп уксаңыздар керек, кан тамырлар жарылып кетип, кан булчуңга, этке тарап кетет, ошондон сактайт. Жана артериялык басымды түшүрөт. Гречкада баалуу клетчаткалардын көп өлчөмү бар. Клетчатка жөнүндө дагы өзүнчө ошол клетчаткага гана арналган видеобуз бар, биздин YouTube каналыбыздан таап көрө аласыз. Жөнөкөй тил менен айтсак, клетчатка бул татаал углеводдор. Клетчатканы адам күнүнө 30 грамм колдонуу керек. Ал тамак сиңирүү системасына жардам берет, ичегинин иштөөсүн жөнгө салат, ошондой эле клетчатка биздин холестеринди түшүрөт жана кандагы шекердин деңгээлин төмөндөтөт. Гречкада уникалдуу флавоноидтар бар. Флавоноидтар кан тамырларыбызды бекемдейт, анын кан өткөргүчтүгүн жакшыртат. Анда кварцетин жана рутин көп. Ушунун себебинен гречканы дарыгерлер кош бойлууларга сунуштайт. Жеке эле кош бойлууларга эмес, ким жакында эле операция болсо аларга дагы жана онкологияны алдын алганга дагы гречканын салымы өтө чоң.
Гречканын дагы бир эффектиси бар, бул салмакты түшүрүүгө жардам берет. Иштин баары бул нерседе. Эгер мурун жеп жүргөн азыктардын ордуна гречка жей баштасаңар, салмак азайганын байкайсыңар. Гречка менен диета кылуу ыкмалары дагы бар. Адамдар тамактануусуна гречканы эле колдонот дагы жана ашыкча салмактан арылат. Бирок эртеден кечке чейин жеке эле арыктайм деп гречка жей берген туура эмес. Биз аны сунуштабайбыз. Эгерде арыктайм деп гречкага өтүүнү ойлонуп жатсаңыз, жеке эле гречка эмес, жашылча жемиштерди дагы аралаштырууну унутпаңыз. Гречканы жегенде эмнеге арыктайт десеңиз, гречканын гликемический индекси төмөн болот жана клетчатканын көп болгондугунун эсебинен узак убакыт бою ток жүрүү сезимин берет. Бул азык таттуу азыктардын карама каршысы. Эгер таттуу азык жесеңиз, бир аздан кийин кайра тез эле ачка болосуз. Анан кайра жейсиз. Ушинтип салмак кошулат. Ал эми гречка узак убакыт бою ток жүрүү сезимин берет дагы, узак убакытка чейин тамактанбай жүрө аласыз. Гречканын түрлөрү бар достор, ядрица деп коет. Бул чоң-чоң болгон гречкалар. Канчалык чоң жарылбаган гречка болсо, ошончолук пайдалуу. Сечка деген бар, бул гречканын бөлүнгөндүгүсү. Сапаты жагынан биринчиге жетпейт, көпкө дагы сакталбайт. Гречка хлопьясы деген бар, алар баттагы даярдалат жана ичиндеги баалуулугу дагы төмөн. Жана гречка уну деген бар, бул гречканын майдалангандыгысы. Мында нан жасай албайбыз, анткени курамында клейка үн жок. Бирок гречка лапшасын жасайт. Биздин өлкөдө мындай жок болуш керек. Бул кругозоруңуз үчүн ушундай дагы нерсе жасашат экен деп билип жүрүңүздөр. Эми аякы жашыл гречка деген бар. Бул иштетүүдөн өткөн эмес гречкалар, пайдалуу заттар гречканын бул түрүндө дагы абдан көп. Аминокислоттук курамы жөнүндө дагы өзүнчө айта кетишибиз керек. Чындыгында организмдеги белокту толуктоо үчүн эң жөнөкөй жол бул эт жеш керек. Буга кээ бир сут азыктарын дагы кошо кетсек болот. Мисалы майлуу эмес быштакты. Эгерде этке шарт жок болсо, же эт жеген жакпаса, же вегетарианец болсоңуз, аякы күндөрдө калкыбыздын арасында дагы ушундай адамдарды дагы кездештирсек болот. Мен вегетарианецмин деген. Вегетарианец деген эт жебеген адам. Мейли уй эти, кой эти, көгүчкөндүн эти болбосун, эт жебеген адам. Эгерде сизде жогоруда айтылгандай шарттар болсо, этти гречкага алмаштырсаңыз болот. Толук курамындагыдай баалуулугу этке жетпейт, бирок этке жакындап барат. Белоктагы жана аминокислоталардагы көп өлчөмдө. Бирок эң эле гречканын баалуулугу андагы аминокислоталар организм менен тез жана жакшы өздөштүрүлөт. Эт мындай эффект бербейт. Этти организм иштетиш үчүн гречкага караганда көп убакытты талап кылат. Эми караңыз, гречкада аминокислоталардын 20 түрү бар. Анын 8 алмаштыргыс баалуу аминокислоталардын катарына кирет. Алар триптофан, лизин, метионин, валин, трианин, лейцин, изолейцин жана фенилаланин. Жана бул жерден дагы изилдөөлөргө таянсак, адамдын көпчүлүгүнө 3 маанилүү делген аминокислоталар жетишпейт экен. Алар триптофан, лизин жана метионин. Ушул жерден жакшы жаңылык, ал жетишпеген аминокислоталар гречкада бар экен достор. Ошон үчүн гречканы жеп турган адамда ал аминокислоталар дайыма болот. Ой, аминокислота эле дейсең, ал эмне деп суроо берип жатсаңыз, аминокислоталар деген бул белокторду кураган молекулалар. Жөнөкөй тил менен белоктор аминокислоталардан куралат. Андан сырткары аминокислоталар организмдеги башка көптөгөн процесстерге дагы катышат. Мисалы тырмак жана чачтын сабаттуу болуусуна, көңүлдүн ачык болуусуна, ткандардын жана тери тытылып, айрылып кетсе калыбына келүүсүнө, булчуңдардын өсүүсүнө жана башка ушул сыяктуу процесстерге катышат. Кантип туура бышырыш керек? Баарыбыз эле бышырганды билсек керек, бирок баары бир айта кетели, балким туура бышырганды билбегендер дагы арабыздан чыгат. Гречканы кайнатып бышырсак дагы, бууга бышырсак дагы болот. Бууга бышырсак көбүрөөк пайдалуу заттарды сактап кала алабыз. Кайнатып бышырсак көп пайдалуу заттар өлүп калат деген дагы эл арасында сөз бар. Кандайдыр бир бөлүгү туура, бирок бүт эле азык термическая обработкадан өткөндөн кийин, башкача айтканда, кайнатылгандан кийин пайдалуу заттарынын кандайдыр бир бөлүгүн жоготот. Баардык азык ушундай. Изилдөөлөргө таянсак, гречка 20 минуттан ашык кайнатылса, пайдалуу заттарынын басымдуу бөлүгүнөн ажырайт экен. Ошондуктан 20 минуттага чейин кайнатып бышыруу сунушталат. Ал убакта бышпайт десеңиз, кайнатууга чейин гречканы сууга чылап коюңуздар. Дагы бир пайдалуу ыкма, бул ыкманын бар экенин Европа, Америка элдери, тагыраак айтканда диетологторунан уктук.
өзлөрүнүн кардарларына дагы сунуштайт экен. Гречканын пайдалуу витаминдерин толук сакташ үчүн алар өзгөчө кымбатташыптыр. Гречканы бышырып кайнатпай эле жегендер дагы бар экен. Кантип десеңиз, жөн гана сууга чылап коет экен. Мисалы кечинде чылап коет, эртеси күнү жегенге даяр болот. Даамы кайнатылып бышыргандай эле болот экен. Эгерде былыкманы кылам десеңиз, сууга чылап коюунун алдында абдан таза жууңуз. Анткени начар жууп чылап койсоңуз, кирлерин кайра гречка өзү сиңирип алат. Мына ушундай гречка жөнүндө. Бул адамга абдан пайдалуу азыктардын катарында турат жана бул азыкты баардыгыңар колдонгула деп сунуштайбыз. Бүгүнкү видео ушундай болду достор. Сиз гречка жеп турасызбы же жакпайбы? Жакпаса эмнеси менен жакпайт? Комментарий жазып калтырып коюңуз. Жана ошондой эле биздин калган пайдалуу YouTube каналдарыбызга катталууну унутпаңыздар. Ал каналдарга ссылка видеонун описаниясында болот. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ден соолукта, сак саламатта туруңуз жана эч качан оорубаңыз.